Быйыл сентябрда жаңы окуу жылы өзгөчө башталат, анткени мектептерибиз 12 жылдык билим берүүгө өтүп жатат. Мындай масштабтуу реформага өлкө, мектептер, мугалимдер, ата-энелер даярбы? Даярдык начар болсо балдардын билими аксап калбайбы деген суроо азыр күн тартибинен түшө элек. Талкуу платформасында бүгүн ушул маселенин айланасында кеп курабыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Бүгүнкү программанын коноктору Алмазбек Токтомаметов, педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо Республикалык институтунун директору жана Зарина Макен, билим берүү тармагы боюнча эксперт. Кош келипсиздер. Алмазбек агай, сөздү сизден баштагым келип турат да. 14 мартта министрлер кабинетинин 12 жылдык билим берүү системасын өтүү боюнча токтому чыкты, чечим кабыл алынды дегендей. Анан ошондо бирок даярдык боюнча маселе бар да. Азыр улам бир башында айтты эле мындай болот деп, азыр жок андай болбойт деген учурлар көп болуп атат да. 12 жылдык билим берүүгө өткөндөн кийин ошондо 1-сентябрга барганда балдарыбыз кандай окуп баштайт? Кайсы жерден сезебиз бизде билим берүү системасында реформа болгонун? Ооба, жалпы коомчулук анан ата-энелер дагы 4 класста сезишет. Бул 1-класс, 6 жашка толгон балдар быйыл жаңы 1-класска келет. Бул жаңы система. Анан 2-класста да ошондой жаңы система кирет. Булар мурда мектепке даярдоо наристе 480 саат программасын өткөндөр. Алар мурда 0 класс деп коет да, ошол 0 класстан 2-класска келип отурушат. Булар дагы жаңы система менен окушат. Анан 5-класста, 7-класста, ошол 4 класста жаңы система. Мурдагыдай, сиз айткандай, мурдагыдай мисалы 5-класста секирет, 8-класста секирет деген жок. Быйыл 5-7-класстар кадимки эле 4-тү бүткөндөр 5-класста жаңы системага киришет. Аларга Сингапурдан алынып келген жаңы китептер берилет. Анан бияктан да чыккан жаңы китептер берилет. Булар 4-5-класстагылар. Быйыл эмес, жок, быйыл 5-класска. Быйыл эмес, булар кийинки жылдары ошол 1 жылды 3 жылдын окуусун 2 жылда өтүп коюшат да. Тыгызыраак өтөт. Бирок быйыл эмес. Быйыл кадимки эле 5-класс болуп башташат. 7-класстагы баягы 6-ны бүткөн балдар 7-ге келип отурат. Колдоруна баягы 7-класстын китептерин алышат. Болгону азыркы окуп келген Кыргызстандын китептерин. Анан математика, табиаттануу деген бул Сингапурдан алынды да. Ал китептерди, жаңы китептерди алышат, 7-класстын китебин алышат. 5-класста 5-класстын китебин алышат. А ортосундагы жылдыруу 1 жылга, ал кийинки жылдар болот. Быйылкы жыл эмес. Быйыл ошо 10-класста окуп аткандар 12 жылга чейин окушабы? Азыр 10 аттагандар. 9, 10, 11-де окуп аткандар булар эски система менен бүтүшөт. Аларга секирик да жок, анан мурдагыдай эле 11 жылдыктын көйлөгүн алышат. Азыр ошондо 8-класс болгондор 12. 8-класстарда бар. 8-класстар 9-класска келгенде секирик жасашат, алар 12 жылдыктын аттестатын алып калышат. 8-класстагылар. Бирок азыр мисалы үчүн быйыл эмес. Түшүнүктүү болуш үчүн азыр 7-ни бүткөндөр 8 болот да 1-сентябрда. Ошолор 12 9-да окушат, 10-да окушат, 11-де, 12-ни окушабы ошондо? Алар деген 9-класска келгенде 2 жылда 3 жылдын материалын бүтүрүшөт. 2 жылда 3 жылдын материалын бүтүрүшөт дагы баягы жылы боюнча 17 жашка чыкканда эле бүтөт. Фактически 11 жыл окуйт, бирок 12 жылдыктын документин алышат. Анткени 2 окуу жылдын ичинде 3 жылдын материалын өздөштүрүп кетишет алар. Улам бир этап менен талкуулайлы да. Зарина айым, сизге суроо узаткым келип атат да, жанагы 2 жылдыкын бир окутуп коет, анан наристе программасын окугандар 2-класска отурат дароо деп атпайбы? Ушул жерде баары зымга тизгендей 5 кол тең эмес да. Даярдыгы бар, даярдыгы жок бар. Анан 2 жылдык программа 1 жылда окуганда балдарга күч келип калбайбы? Бүгүн баарын айта албайбыз. Бул биринчиден көп балдарды карап көрсөк, көп балдар үчүн бул жакшы пайдасын, жакшы бир позитивдүү реформаларды алып келүүдө. Бирок байкап көрсөк, эми мындай деле класста өзүңүздөр да билгендер, 3-кө окуган балдар бар, 2 окугандар бар, 5-ке окуп туруп алар мектепте зериккен балдар да бар. Ошондуктан баарын айта албайбыз, бирок көпчүлүгүнө бул программа жакшы болот. Мен дагы ушу үмүттөмүн. 12 жылды бүткөндөн кийин көп биздин жаштарыбызга мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бул 12 жылдык программасы менен. Ошол мүмкүнчүлүктөргө токтолсок, мисалы үчүн 12 жылдык өткөндө эмне болот? Мен өзүм магистратураны Франциядан бүтүргөн болчумун. Андан кийин бизде 11 жылдык программабыз болгондуктан бизде көп окуучулар дароо эле мектепти бүтөөр менен эле жогорку окуу жайга өзгөчө чет өлкөдө өтө албайт. Ошо деген бек чоң көйгөйдү жаратат. Ошондуктан деген 12 жылдык программа бул деген түзмө-түз бул жактан эле Кыргызстандан жанагындай IB деп коет, эл аралык
аттестат алууга ошондой мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошондуктан деген биздин көп окуучуларыбыз ошо 1 жыл даярдык өтүп, бул жактан дагы даярдоо программасын өтпөй эле түзмө-түз деген көп университеттерге өтө алат. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр деле өзүңүздөр билесиздер, бул да дүйнөлүк тенденция ошондой бар. Азыр жогорку окуу жай көп жерде кажеттүүлүгү жок болуп калды. Буну деген ачык сөз, чын эле балдарыбызга айтышыбыз керек. Азыркы жаштар жакшы түшүнүп калды. Азыр деген мисалы кесипке ээ болууга же мисалы жана эмгек базарына чыгууга 4 жыл окуп, анан кийин гана жумуш бир кесипке ээ болуп, анан кийин жумуш табам деген андай бизде ойдон алыс бололу. Азыркы учурда деген кээ эле кесиптерге жогорку окуу жайга өтүүгө ошондой бир кажети бар. Калгандарга кереги жок. Ошондуктан 2 жылдык программаны 1 жылда бүтөт дегени менен бизге деген ошо кесип тандоо маселеси да курч болуш керек. Ооба, 12 жылдык билим берүүнүн мындай зыянын деле эч ким көргөн жок. Баары эле пайдалуу деп атат. Бирок бул жерде эксперттер, айрым адистер айтып жатат, буга мындай этап менен өтсөк болот беле депчи. Мисалы үчүн бир адис Үмүткан Тыналиев айтыптыр, коңшу Казакстанда алгач бир район бошоп 100 мектепти, 200 мектепти депчи. Биз эмнеге дароо өтүп жатабыз? Мындай баарын бир кылганда кыйналып калбайбызбы? Артка кетип калбайбызбы дегенде салыштырмалуу өзүңүз деле байкап көрсөңүз, көп реформалар эмне үчүн биз деген көп учурда биринчи нерселерди жана өткөн союз учурунда, союздан кийин көп өлкөлөрдүн арасында биз биринчи болуп көп нерселерге жетишкенбиз. Ошол эле мисалы дүйнөлүк соода эмесинин уюмуна киргенбиз биринчиден. Көп реформаларды биз өткөргөнбүз. Биз акчаны биз биринчи киргизгенбиз. Бул эмнени билдирет? Биздин деген ошо мүмкүнчүлүктөрүбүз көбүрөөк, мисалы ошол эле санды алсак, эл калктын санын алсак, бизде деген анча Казакстанда болуп 17-22 миллионго жетишип калышты да. Ошондуктан деген бул административдик системасы да бизде бир аз башкача. Ошондуктан мен ойлойм, бизде деген эмне үчүн баш жүзүндө реформалар ошо ишке ашып атат? Бизде деген ошо Казакстанга же ошол Өзбекстанга салыштырмалуу бул эң биринчиден ошо калктын санына байланыштуу. Муну деген биздин кошуналарыбыздын тажрыйбасына таянбай, биз деген өзүбүз кандай көрөбүз, ошону өз алдынча эле алып кетсек болот. Бизге деле көп үлгүлөр бар, биз деген ошону баштап ийгиликке жеткенбиз деген ошондой да тажрыйбабыз бар. Агай, ушул суроого сиз жооп берсеңиз, анан кошумча ала кетсем, жылда 1-класска 120-130 миңдей бала барса, быйыл 250 миң бала мектеп босогосун аттайт дейт да. Анан аларды каяка батырабыз? Мисалы, азыр 12 жылга өтө элек деле балдар класска батпайт да. Менин кызым окуган класста 42 бала окуйт. 42 бала кыйын чынындачы. Ооба. Мен Зарина айымга кошумча алагым келип атат да, жанагы биринчиден 12 жылдыктын жана артыкчылыктар деген туура бул 12 жылдын артыкчылыктары көп эле болот. Биз баягы быйыл эле сыдыркыга салгандай баарын оңдоп кете албасак дагы 12 жылдык өтүү менен биз бир нече маселени кошо чечип кетсек болот. Жана Зарина айым токтолуп кеткен кесиптик билим берүү деген бул негизги багыттардын бири. Экинчиси, бүгүн биздин мектептерде окутуп аткан мазмундун керек болсо 60-70% кереги жок. Турмуш менен байланышы жок. Ошонун баарын биз азыр 12 жылдык өткөндө ошону оңдоп кетсек деп атабыз да. 12 жылдыкка өткөн жана жакшы натыйжа көрсөткөн мамлекеттерде алып аткан материалы баланын турмушта жашап кетүүсүнө жардам берет. Бизде андай эмес, тескерисинен тоскоол болот биздики. Көп нерсени өтүп алып, же баланын ден соолугунда жоготот, ошону өздөштүрө албай атып, анан аны турмушта өмүрүндө эстебейт. Андай материалдар өтө көп. Мына ушул жагынан бир чоң багыт болот 12 жылдыктын. Анан 12 жылдыкта көбүнчө мындай адамга болгон мамиле өзгөрөт да. Баланы инсан катары карап, анан биз жанагы мамлекеттик стандарт даярдаганда эң борбордук өзөгүндө баалуулуктар коюлду. Анткени баалуулугу жок билим берүү бүгүн билим берүү деп атабай эле койсо болот да. Баалуулуктан алыстап кеткен мына биз баланы бир нерсеге үйрөтүп эле, бир нерсени билип алат, үйрөнүп алат дей берген менен кимдерди чыгардык? Баалуулугу жок коррупционерлерди чыгардык. Аябай мыйзамды да жакшы билет, билими да күчтүү, бирок коррупционер же кылмышкер. Себеби анда баалуулук башка. Азыр 12 жылдыктын негизги максаттарынын бири дагы тескерисинче баланын жан дүйнөсүнө биринчи басым жасаш керек. Мен акыркы кезде мына 12 жылдыкка киришкенден кийин көп ойлонуп калдым да, мен өзүмдү билимдүү деп атай албайт экенмин көрсө. Анткени мен ден соолугума жакшы кам көрбөйм. Эгерде мен өзүм ден соолугума жакшы кам көрө албасам, мен өзүмдүн ким экенимди жакшы билбесем, анализ кылбасам, анан үчүнчүдөн өзүмдүн эмоциямды көзөмөлдөй албасам, адамдар менен урушуп талашып жүрсөм ушул жашка келгенде деле мисалы, анда мен эмне үчүн 10 жыл билим алдым мектепте? 5 жыл жогорку окуу жайында, эмне үчүн аспирантурада окудум, эмне үчүн докторантурада окудум? Өзүмө кереги жок билимдин эмне кереги бар мага?
Биз бүгүн билимдин багытын баланын өзүнө буруш керек. Ал өзүнүн ким экенин билиш керек, күчтүү жагын билиш керек, баалуулуктарга басым жасаш керек, өзүнүн эмоциясын контролдош керек. Турмушта жакшы жаман эмоция деген ошол аркылуу өзүн өнүктүрүш керек деген 12 жылдыктын негизги багыттары ушулар да. Эгер биз ушул 12 жылдыкты дагы айтайын, бир жылдан ушунун баары ишке ашып кетпейт. Бирок багыты мына ушул жагына койсок, келечекте бул балдар үчүн бир төлө жакшы болмок да. Анан жанагы Казакстан боюнча айтып калып, даба Казакстан мурда эле баштаган. Биз эксперттер менен ушуну аябай талкуулаганбыз да. Ошондо эл аралык тажрыйбасы бар эксперттер ушуну айтты. Баштап атканда заман азыр ушундай. Эгерде шашпай даярданып өтөбүз десеңер, өтпөй жүрө бересиңер деди. Дүйнөлүк практика ошондой экен да. Шашпай өтөбүз деп койгондун баары эле өтө элек экен эмгичек. Мына Казакстан 10 жылдан ашып кетсе эмгиче өтө элек. Бирок бизди көрүп кыймылдай баштады. Бизди көргөндөн алар дагы мына азыр өткөнгө. Ошондо эксперттер айтты да, же азыр кыйналып кысталып бир жолу өтүп кетесиңер, же болбосо түртүлүп жүрө бересиңер. Биз чындыгында эле 2 жолу чечим кабыл алганбыз да. Кыргызстан 2 жолу 12 жылдык өтөбүз деп. Калбады, эч ким эстеген жок аны, билбейт дагы. Ушундай болуп каласыңар 3-чү жолда дегенде анан кыйналсак дагы, кысталсак дагы өтөлү. Албетте, бул жерде кемчилик болот, ката кетирет, көп талаштарды сызычуу деле болот. Аны биз баары күтүп эле турабыз. Бирок андан коркпой туруп, биз жана жаңы багытка өтүп кетиш эң негизги максат да. Балдарды кантип батырабыз деген суроого жооп. Эми балдарды батыруу боюнча туура айтып кеттиңиз. Мына быйыл 1-чи класска 170 000 бала келет. Анан 250 000 деген. Жок, 250 000 деген мындай. 1-чи класска 170 000 келет. Анан жанакы 1-чи класстан 2-чи нөлөйдөн 2-чи класска секирип, ал жерде 161 700 бала бар. Экөөнү да бириктирип келгенде бир төлө балдардын ошол жерде сан көп. Чынында эки маселе бар. Бу жерде класстарды ачыш керек. 3800 жаңы класс ачыш керек. Өлкө боюнча. Анан барын чогултуп келгенде башталгыч класстан. Анан 3800 жаңы мугалим алышыбыз керек. Ооба, бул абдан чоң риск. Мен ушул маселени бир жумадан бери министрликте да кайра көтөрүп атабыз. Расчётторун так алалы. Эгерде ала албасак сентябрга чейин өзгөртүү киргизели. Анткени заман мындай болуп турат азыр. Мен бир чечимди кабыл алып койдум, болду ушул боюнча отура берем деген заман эмес азыр. Азыр деген басып баратып чечим кабыл алыш керек. Басып баратып өзгөрүш керек чечимдерди. Заман ошондой кетип атат. Анан азыр мисалы чечимди өзгөрткөндөн коркпош керек. Негизгиси натыйжасы кандай болот. Балдарга натыйжасы кандай болот, элге натыйжасы кандай, системага натыйжасы кандай. Биз ошондой багытта кетишибиз керек да. Мына ким Зарина айым айтып кетпеди, Франциядан окудум деп. Чет мамлекеттин бир артыкчылыгы ушунда да. Булар дайыма мындай жаңылыктарды, чечимдерди тез кабыл алып, анан ката кеткенден коркпойт аларда. Биз Жоопкерчиликке барып туруш керек. Өтө чоң коркконубуз мындай да. Советтик системанын бир кемчилиги ушунда болуп калыптыр. Ката кетирип калсаң бүттү да. Трагедия. Ошон үчүн эми ката кетирип алсаң 3 күн 4 күн ошону билип турсаң дагы ката кетиргени болбой талаша бересиң да. Жок андай эмес деп бересиң. Эмне азыркы заманда алдыга кеткен мамлекеттер бар ушундай ката кетирдиңби? Дароңдой кой, андан сабак ал тескерисинче. Аны менен өлүккөнгө сага шанс болуп атат дегенди берет да. Биздин системада андай эмес. Жана сиздин оюңузду уланткым келип атат да, баягы PISA уюмунун акыркы изилдөөлөрүндө бизде канча пайызы эсимде жок, бирок балдардын жарымынан көбү алган билимин өзү түшүнбөйт экен да. Жаттама. Математикадан 61%. Жаттайт. Беркиден 49%, жанакы тиги мен жана дүйнө деген жаттама. Анан сиздер ушунун баарын баягы жоюп, маселени жоёлу деп айтып жатпайсыздар. Анан жана жаңы китептер, кайсы китептер киргизилип атат, жаңы китептер. Анан ал китептерди өзгөчөлүк кандай болот, ошону токтоп айтып берсеңиз. Анан ал китептер баарына жетеби? Жаңы китептер бул математика китептери. Сингапурдан алынган, бирок системасы Кембридж системасы. Кембридж Англиядан чыккан система, дүйнөдө 100дөн ашык мамлекет ушул системаны колдонот. Абдан жакшы, күчтүү система. Сингапур болгондо ошону Азияга ылайыктаган да. Биз дагы Азияга жакын болгон үчүн бизге жакыныраак. Биз эми ошо Сингапурдан алып туруп, ошону өзүбүзгө ылайыктап атабыз. Анан саны боюнча маселе жок, аны эсептелип атат. Мамлекет азыр канча санда болсо ошончо санда чыгарып беребиз деген жана китептин саны боюнча маселе жок да. Болгону ошол математика, анан табияттануу деген. Табияттануу, физика, химия, биология китептери. Алар бир эле китептин ичинде, бирок бөлөк-бөлөк модуль менен. Химия бир жерде, физика бир жерде, химия бир жерде. Бирок алар бири-бири менен тыгыз байланышкан предметтер. Мындан сырткары быйылкы жылы англис тилдери кирет. Бул дагы Кембридж системасы менен 3-класстан 9-класска чейин китептер кирет быйыл.
Ошол мазмунуна көңүл бурдуңуздарбы? Мисалы үчүн ошол эле кишинин аталыштары чет өлкөлүктөрдүн аталышы болуп калбайбы, кыргыздардын аты коюлдугу ошону иштелип жатат. Мен дагы ошо китептерди карап чыктым. Бул Кембридж система менен жалаң эле биринчи жолу кирген жок. Байкап көрсөңөр, көп мектептер ошол эле Кембридж School, ошол эле асыл кеч сапат системасында деген бул китептер кирген болчу. Андан кийин бул деген толугу менен кирип атканда биздин билим берүү министрлиги лицензиясын да алгандыктан ошо лицензиясында өзгөртүү да киргизе турган ошондой мүмкүнчүлүк бар. Аталыштарын кыргызча болот. Мисалы шаардын деген аталыштары Бишкек же Токмок болуп кетиши мүмкүн да. Ошондой өзгөрүштөргө ал дагы толугу менен укугу бар. Андан кийин өзүңүз деле байкап көрсөңүз, мен кичүү баламдын китептерин алсам, ошол жакта көп жерде Москва деп кетет. Бизде деген эмне үчүн ошо окуу куралдар деген Орусиядан келгендиктен ошо көп жерлери оңолгон эмес да. Моя родина Москва, андан кийин тапшырмаларда деле Катянын 5 жумурткасы бар деп элечи, 5 маалыматы бар. Эмнеге Катя? Эмнеге кыргыздын аттары эмне койбойт? үчүн кайры гүл эмес да, мисалы. Туура, бул деген ошон үчүн мен дагы толугу менен ошо китептерди жактырып жүрөм. Эмне дегенде мен биринчи ошо алып көрсөм, азыр деген чыгып атпайбы улам, бизде котормочулар иштеп жатат, үстүндө дагы бир топ ошолор көп, бир нече топ иштеп жатат. Андан кийин ошолорду окуп көрсөм, кадимкидей көп өзгөрүүлөр бар экен. Мага китептер аябай жакты. Алар көп түстүү, сапаттуу, мындай жаңыланган маалыматтарды балдарыбызга тартуулайт экен. Туура түшүндүмбү агай? Жана сиз айттыңыз, бул китептер айрым гана класстагыларга берилет, калгандар эски метод менен окуй беришеби ошондо? Быйылкы жылы ошол 1-2, 5, 7 класстарга берилет да. Жаңы окуу жылында. Ушул окуу жылында. Кийинки жылдары жана ошол кийинки класстар, жаңы кирген класстар, улам бул система толугу менен бизге кирет бардык класстар. Ошондо бардык класстар жаңы ыкма менен качан окуй баштайт? 3 жылдын ичиндеби? Бардык жок. Бул жерде жанагы 9-10, 11 класстар окубай эле калат. Алар эски система менен бүтүп кетет. Ал эми калган анан беркиден улам секирип, бардыгы жана 5-класска чейинкилер 5-класста секиришет, болбосо 9-класста секирет. Ошол жерден секирип, анан толугу менен алар 12 жылдык система өтөт. Анан ушул реформанын алкагында физика, химия, биология сабактары бириктирилип илим сабагы болуп атабы? Ошого да токтолсоңуз, ал айрым эксперттер айтып атат, эми биологиядан берген мугалим кантип физиканы үйрөтө алат депчи. Башында ошондой пикир болгон эл арасында, бирок азыр биз китептердин ишин карап көрсөк мындай болот да. Бир эле китептин ичинде табияттануу деп аталды. Биздики ошондой чечим кабыл алды. Илим деген сабак болбойт. Чет мамлекеттерде илим деген. Ошол илимдин атын эле табияттануу деп койду. Анткени анын ичинде физика бар, химия бар, анан биология 3 предмет бар да. Бирок материалдары бир жерде физиканын материалдары, экинчи жерде биологиянын материалдары, үчүнчү жерде химиянын материалдары. Азыр ичинде бөлөк-бөлөк турат. Бирок алар мындай мазмундук жактан бири-бири менен абдан тыгыз байланышта. Бизде ошондой маселе бар болчу да. Мен өзүм Кыргыз Билим Берүү Академиясында жүргөндө ушул маселе менен көп арек болдум. Бир эле атом деген тема химияда башка класста, физикада башка класста. Анан чогултуп алып сурадым, эмне бир теманы эмне үчүн ар класста өтүп атасыңар десем, физиктер химияда эмне өткөнүн билбейт экен, химиктер физикада эмне өткөнүн билбейт экен. Качан кайсыны өтүп атканын бири менен бири байланышы жок экен. Ошону убагында эле биз көтөргөнбүз. Андай кылбайлы, тема турганда ошол бир эле класста өтүлсүн, бардык предметтер ошого басым жасасын. Ошону жасай албай кыйналып атканда ушул китептер келип калды. Бул китептердин өзгөчөлүгү ошондо. Мисалы бир материал, бир мазмун кетип аткан болсо 7-класста, ал физикада ошол мазмунга байланат, химияда ошого байланган, биологияда ошого жакын. Чаржайт болбойт дейсизби? Булар жакын. Жакын болгондуктан мына карап көрсөңүз, бизде деген мектепти бүтүрүүчүлөр көп учурда деген бир көз караш менен дүйнөнү кабыл алышпайт. Бул деген биздин системабыздын бир чоң көйгөйү. Мына карасаңыз, азыр деле мен медицинанын деген эмеси менен түшүндүрүп берсем, терминдер менен. Мисалы сиздин тишиңиз ооруса, сиз тиш доктурга барасыз. Бирок деген мисалы балдардын тиши кыйшык болсо, буну деген стоматологко барбай, биринчиден ортопедке барыш керек. Бала деген буту кыйшык болбаса, тиши сөзсүз деген кыйшаят деген маселе да. Ошол эле биздин билим берүү тармагыбызда бар. Эмне үчүн биология өзүнчө, химия өзүнчө, дагы физика өзүнчө, бул баары табият болгон. Ошондо деген бала ошо алган билимдерин бири-бири менен байланыштыра алат. Ошол эле мисалы тамак жазып атканда бунун ичинде биологиясы да, физикасы да, химиясы да бар да. Ошондо деген балдарыбыз өзүнчө өткөндүктөн алар деген ойлошот. Баш деген өзүнчө турат, бут деген өзүнчө турат, химия өзүнчө, биология өзүнчө. Буну деген балдарга эң биринчиден толугу менен дүйнөгө көз карашы бир болот. Ошону мен ойлойм да. Бул деген жашоодо түшүүнү
көбүрөөк бул деген кеңейтет да алардын. Кээ бирлер деген ошо чыгып алып анан кийин ойлошот, все отдельно, баары өзүнчө турат. Жок, жашоодо деген баары бири-бирибизге байланыштуубуз. Мисалы ошондуктан кыргыздарда бекеринен айтылган жок, мен ак болсом, сен ак болсоң, коом да ак болот деп. Ошо деген табият таануу деген нерсе бул бири-бирине байланыш берет да балдарга. Андан кийин алар көрүшөт. Бул жакта деген буга өтөт экен, мындай деген мындай болот экен деп. Бул деген 11-чи азыр класста бүтүп аткан балдарыбызда көбүндө целостное мировосприятие деген жок болуп жатат да. Бул деген ошо эң туура деп ойлойм. Илимдерин байланыштыра алган ушул. Ошо. Жана дүйнө өзү бүтүндүк да. Анан бир жерде кабылданат. Ошол бүтүн нерсе бир жерге келип кабылданат. Байланыштырыш керек да. Байланыштыра албай калган ушул бар. Андан кийин сиз жана айтып атасыз, мугалим кантип берет деп. Бул деген ойлойм көп учурда мугалимдерибиз калп эле жалкоолонуп атат. Өзүбүздөр деле билебиз. Кээ бирде деген физик деген жумушка чыкпай калса, барып туруп биолог өткөрүп коет да. Көп учур ошондой болот. Мен мисалы мектепте окуп жүргөндө бизде бир нече физика өткөн эмес да сабактар. Бирок химик сонун эле аны түшүндүрүп берип, жакшы эле айтып берчү аны. Эмне дегенде бул байланыш илимдер болот да. Мисалы ошону эле орус тилде кантип эле адабият сабагын бере албайт да. Бул бири-бирине байланыш болгон сабактар да. Ошондуктан деген бул маселе такыр эле турбасын. Бул мүмкүн жакшы иштебеген мугалимдер ошо маселени чыгарып атабы деп ойлоп коем да кээде сабаташ кылып. Мугалимдердин маалыматы азыраак болуп атат. Ошону силер айтканда толук жетпей. Мисалы Кембридж мектеби ушул Кембридж системасынын иштеген 12 жыл болду. Ушул эле Бишкектеги мектеп. Ал сапат мектептер дагы ар кандай өткөнү, бирөө 4 жыл, бирөө 5 жылда ошол эле системаны иштеп келген. Алардын тажрыйбасын карасак мындай экен да. Алар жанакы мисалы 3 предметти бир эле мугалим өтүп койгончулар бар экен. Эгер мыкты мугалим болсо даярданып эле өтүп койот экен. Кээ бир учурда мисалы физик менен жанына биолог кирет, жанына же химик кирет, 2 киши өткөн учурлар бар экен. Алардын практикасында анан бул китептерде алгоритм менен аябай сонун жазылган. Азыр эмне кылыш керек, анан кийин эмне кылыш керек, болгон эле баарын жазып койгон, мугалим үчүн абдан жеңил. Этегинде эле информатика китебин карадым да мен өзүм. Этегинде бир эле жерде неме бар экен. Этегинде өзүң 3 суроо түз дагы бүгүнкү сабак боюнча анан балдарга бер деген эле. Калганын баарын мугалим эмне кылыш керек баарын жазып койгон да. Мугалимдер коркпой эле койсо болот. Бул системага мындай өзү берилип иштеп кетсе, чыгармачылык менен кызыгуу менен сонун эле иштей алат. Китептин ошо мазмуну жөнүндө айтсаңыз жана тапшырмалар түшүнүктүү тилде жазылып туруп, биздики котормо болгондо, мисалы үчүн балам 2-3 класстын китебин алганда биз түшүнбөйбүз. Анан балабызга кантип түшүндүрүп беребиз? Мен кечке отуруп, анан бул эмне деген ойду айтарын деп, айткысы келген деп, аны интернетке салып, анан аябай кыйналабыз чынындачы. Ошондой болбойбу? Бул ошо мазмунуна көңүл бурдуңуздарбы? Мазмунун караганда бул жерде көбүнчө мындай бул китептерди биз оңой эле түшүндүк. Сиз айтып аткан маселе мен өзүм башыман өтөт, неберелерим менен отуруп алып кээде эмнени айтып атат, муну айтып атабы же тигини айтып атабы деген маселе көп эле андай нерсе. Мүмкүн арасында ошондой тапшырмалар болуп калышы мүмкүн. Азыр адаптация өтө тездик менен болуп калды да. Ал китептерди биринчи котормочулар которду, анан эксперттер карады, анан адаптерлар айтып аткан жанагы жер суу аттарын, жанагы адамдардын аттарын жана башкаларды карашты да. Анан биздин Сингапурдун бир өзгөчөлүгү бар эми, буларда бир эле чындап келгенде бир чоң эле шаар да. Ал жерде айыл чарба жери жок, тоо жок. Биздикинен айырмасы. Ошон үчүн ичинде мисалы кээ бир жерлерде тоо жөнүндө сөз жок, айыл чарба жөнүндө сөз жок. Ошол адаптерлар ошондой материалдарды кошконго аракет кылышты. Анан дагы бир маселе азыр деле талкууланып атат. Эгерде ошол эле мисалы 5-класстагы китеп боюнча же 3-класстагы китепте биздин өзүбүздүн китептер да бар да. Анан электрондук бизде онлайн материалдар бар. Ошолорду кошумча сунуш кылсак, мисалы тоо таш боюнча, айыл чарба жери боюнча, жашыл өсүмдүк боюнча, жашыл өнүмдөр боюнча кээ бир материалдарды биз ошол китепке эле кошумча электрондук ресурс катары берки китептерди кошумча сунуш кылсак деген оюбуз бар. Анан айрым бир сабактар кыскарып, жаңы сабактар кириши мүмкүнбү? Жана жогоруда табияттан деп түшүндүрдүңүз, эми ал жагы түшүнүктүү. Азыр болуп жаткан сабактар кээ бири кыскарышы мүмкүнбү? Кайсы сабактар кереги жок экен? Ал сабактар эмес, мунун ичинде сабактын ичиндеги материалдар. Мен айтып аткан предмет өзү предметтердин баягы такыр эле кереги жок предмет деген жок да. Ал бизде мындай болуп калат. Кыргызстандын дагы бир өзгөчөлүгү ушунда болчу да, эң чоң кемчилдиги. Мен Кыргыз билим берүү академиясында ушуну аябай көп көтөрдүм. Бизде мындай бир немени көрүп калса ошону предмет кылып кошо берген да. Башталгыч класста 10 предмет бар экен мен келгенде. 5-өө 1 сааттык экен. А 1 сааттык предметти жок деп койсо болот. Бул талкалай турган нерсе. Эгер бир предмет 1 саат болуп кирсе, бул билим берүү системасында талкалай турган нерсе. А бизде Кыргызстанда башталгыч класста 5 предмет, 50% талкалайт. Мына мисалы үчүн ОБЖ деген жанакы турмуш тиричилик коопсуздук дегенди киргизген, анан адеп дегенди киргизген. Бул жерде маселе мындай болуп атат да.
ал материалдын кереги жок деген айткан жерибиз жок. Ошону интеграция кылып туруп беле киргизиш керек. Мисалы үчүн ушуга чейин жеткенбиз да. Мисалы сууда сүзгөндү үйрөтсө физкультура, сууга чөгүп кеткенде башка күнү башка сабакта өтөт, ОБЖ деп. Ушуда болобу эми? Лыжа тепкенди үйрөтсө башка сабак, барып карагай сүзүп алса башка сабакта. Ушуга чейин жеткенбиз, бөлүп отурупчу. Мен азыр да айтам, 1 сааттык сунуш кылганда эле койгула. 1 сааттык предметти алып келбегиле. Болгону материалыңарды алып келгиле, биз могул предметке ошол материалды киргизип коелу. Керек ал материалдар. Бирок 1 саат деп эле бөлүп тарта бербеле. Бизде жанагы депутаттарда дагы, кээ бир адамдарда дагы мындай азыр манастанууда ким манаска каршы болот? Мен каршы болом, силер каршы болосуңар. Каршы эмеспиз, бирок ошого окшогон 1 сааттыкты алып келип туруп билим берүүнү талкалабага деген сөз да. Бул жерде туура түшүнүш керек. Адабият турбайбы? Адабияттын ичине кош керек, адабияттын саатын көбөйтсө дагы. Бизде ушундай жаман тенденция кеткен да. Азыр баягы реформа болуп жатканда баягы мамлекеттик мектептерге гана тиешелүү да, жеке менчик мектептер кандай болот? Жеке менчик мектептерге да тиешелүү анткени стандарты бар. Аларга китепти ким камсыздайт дегендей, алар каяктан сатып алат же? Азыр жеке менчик мектептер менен иш жүрүп атат. Аларды жанагы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча немелер өзүңөр заявкаларды бергиле, китептерге заявкаларды бергиле деп атат. Министрлик ошол санда китептер чыгарып беребиз деп атышат да. Бул демилгени жеке менчик мектептер өздөрү колуна алыш керек. Окутуу боюнча дагы, китеп алуу боюнча дагы мамлекет аны колдоого даяр. Жанагы ошо 12 жылдык билим берүүдөгү дагы бир өзгөчөлүк бул кесипке даярдоо деп атпайсыздарбы? Ошол кайсы класстан башталат, анан ушул жылы кесипке даярдоо башталабы, кайсы кесиптерге үйрөтүп чыгат? Жок, бул деген кесипке үйрөтүү эмес, бул эң биринчиден кесип тандоо деген. Азыр өзүңүздөр эле билгендей, жазалма интеллект өнүгүп баратат. Көп кесиптер мына бүгүн бар болгон кесиптер эртең жокко чыгып атат да. Ошондуктан бул дагы чоң коркунуч деп айтса болот, бирок деген биз үчүн да бул чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан балдарга деген 8-класстан ошондой талкуулоолор бар. Эмне дегенде 9-класста көбүлөр лицейге кетип калып атат, колледждерге кетип калып атат. Колледждерге кетип калып атат, ошо атайын кесиптик колледждерге. Ошондуктан деген балдарга ошо 8-класстан кийин. Бирок менимче, мен дагы өзүм кыргыз тилдүү бала бакчанын негиздөөчүсүмүн. Мен өзүм деле ойлойм да, негизи психологдорду угуп көрсөңүз, алар деле айтат, бала чыныгы өзүнүн Кудай берген шыгын 5-6 жашта көрсөтөт деп. Кийинчерээк деген 7 мектепке баргандан кийин 7-8 жашта деген бул саркеч кесип турбайбы, мисалы прокурор болсо момда болот турбайбы деп туруп, ошондой бир коомдун эмеси ой пикири менен бала дагы сиңип калат да балага. Ошондуктан деген чыныгы өзүнүн Кудай берген шыгын бала деген 5-6 жашта көрсөтөт. Ошондуктан кесип тандоо бул бала бакчадагы көтөрүлө турган негизи маселе. Ошондуктан биз ойлойм, мен деле ошо толугу менен ошо ойго колдойм. Балага деген ошо негизи мектепке баратканда эле ошо кесип боюнча шыгын байкап, анын талантын байкап, бир өзгөчөлүгүн байкап туруп ошондой багытташ керек. Мисалы ошондой эле өзгөчө класстар бар, жана математический класс, анан кийин жана бизде мисалы 13-мектеп учурда ошондой болчу да, жалаң эле англис тилге көбүрөөк басым кылчу да, ошондой. Буга чейин министрдин деле интервьюларында айтылды го, бир-эки кесипти билип чыгат депчи, 12-классты бүтүп аткан. 10-класстан ар жагында. Ошону кенен токтолуп берсеңиздер, кандай ал кесиптер? Бизде мындай болот, системабыз 6 жыл башталышлас, анан ортолук класстар 3 жыл, анан 3 жыл болуп атпайбы? Азыр башталык класста, анан жанагы 9-класска чейин 7-8-9 азыр зарым айтпайт. Ошо жерде токтоп кетейин. 9-классы бүткөндөн кийин деле азыр өз алдынча кете алабы 12 жылдыкта? Кете алат. Мурдагыдай эле кете алат. Просто ага чейин жанагы багыттоо кетет да. Бала эмнеге кызыкканын улам терине. 10-класстан баштап жанагы профилдик окуулар башталат. 3 жыл ошону окуйт. 3 жыл ичинде ошо кесипке тереңирээк багыт жасалат. Кайсы кесиптерге басым жасалып? Кесиптер азыр жанагы такталып атат да. Азыр мисалы бизде эмне швея маселеси, жанагы устачылык деген сыяктуу маселелер, машина айдоо деген сыяктуу нерселерге мындай азыр анализ боюнча ошолорго көбүрөөк мындай бизге оңоюраак экен. Бул жерде дагы 2 багытта кетет. Биринчиси, эгерде жакын жерде кесиптик лицей бар болсо, анда ошол кесиптик лицей менен биргелешип иштешет да. Же окуучулар аяка барышы мүмкүн, же тигилер бияка келиши мүмкүн. Анда алар ошол кесиптик лицей менен байланышта болуп эле окуй берип, алардын документин алып чыгышы мүмкүн мектепте. Анан эми бардык эле мектепте андай эмес да, кесиптик лицей жанында эмес. Ал мектептерде ошол колдон келген жанагы швеябы, же болбосо тамак даярдообу, же чач тарашпы, ошол сыяктуу нерселерди шартына жараша акырындык менен киргизет да. Демек бардык мектепте бирдей окутулбайбы ушул кесипке? Шартына жараша, түзүлгөн шартка жараша, анан муктаждыкка жараша. Бул эми азырынча кичине эртерээк. Айылдардачы? Маселе ачыгыраак, азыр так толук маселе мындай чечим кабыл алып элек да. Элет жергесиндечи шаардагы ошол эле элет жергесинде, мисалы үчүн жанагы кийим тигүү, чач тараш, жанагы адамды тейлөө, машина айдоо деген.
ал да бир кошумча ресурсту талап кылат. Сөзсүз. Анткени баягы тигүүчү машинаны алыш керек. Эгер ашпозчулукка үйрөтсө, ашкана болуш керек дегенде ал жагына каражат табылып атабы? Бул жерде ашкана маселеси дээрлик бардык мектептерде бар да. Анан бул жагынан кичине жеңилирээк. Ал эми Союз учурунда жанакы учебно-производственный комплекс деп койчу, маселе окуу өндүрүш комплекс, жанагы машиналарды берчү, тракторлорду берчү, анан кесипке багытташуу да. Тилекке каршы бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок, бирок өкмөттүн планында ошондой шарттарды түзүү бар. Кайрали жана эмгек сабактарды алып чыгып турбайбы? Мисалы биз окуп жүргөн кезде бизге деген ушу 5-класста кол эмгек деген ошондой сабак болчу. Ар бир мектепте эле бар. Мен ошону колдойм аябай. Кесипке үйрөтүү ошондо кайсы жылы башталат? Кесипке үйрөтүү биз азыр 2025 сентябрдан баштап 10-11 класстагылар жок, окуйт. быйыл азыр 1, 2, 5 жете эле болуп атпайбы? Тигил 10 класстан кетип атпайбы? Ошон үчүн буга бир 2 жыл бар да. Демек убакыт бар аны даярдаганга. Убакыт бар. Анан баягы ушул реформанын баарын мындай сапаттуу аягына чыгарыш үчүн барып бүт маселе келип азыр мугалимдерге такалат да. Сиз жогоруда айттыңыз, канча жетишпейт дедиңиз. Ошолорду кантип ордун жабабыз? Анткени 12 жылдыкка өтөлүктө деле бизде мугалимдердин тартыштык маселеси бар болчу да. Анан аларды айлыгын көтөрүү, анан жана жаңы ыкмага үйрөтүү, мисалы үчүн 1-сентябрда жана 4 класста окутканга мугалимдер даярбы? Ушул жагы кандай болуп атат? Мугалимдерди биз караганда 2 бөлүп карашыбыз керек. Мугалимдерди даярдоо, анан мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу деген. Биз ошол мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу багытында иштейбиз да. Азыр биз ошол программаларды түзүп атабыз. Бул 1-класста, 2-класста, 5-7 класста жаңы кирген предметтер. Баягы жөнөкөй баягы мурдатан окуп келгендери алар кала берет. Мисалы математика, табият таануу, анан жана англис тили деп атпайбызбы? Ошолордун азыр расчетун алдык. Биздин план боюнча мындай кылабыз. 28 июльдан баштап мастер тилдерди ага чейин даярдайбыз. Жерлерде, мисалы математика боюнча дагы, табият таануу боюнча дагы, англис тили боюнча дагы 4 күндүк офлайн тренингдер жүрөт. Биздин мастер тренерлер Кыргызстанды кыдырып, Тренерлер каяктан келди, кимдер? Тренерлер Кыргызстандык эле, биз өзүбүз аларды даярдайбыз. Бүгүн эле биз ошолордун жанакы тандап алуу боюнча азыр эле чогулуштан келатам да мен. Ошол математика боюнча тренер дээрлик азыр тандап алдык, жанагы табият таануу боюнча да тандап алдык. Ал эми 1-2 класс, анан англис тили боюнча азыр жакынкы күндөрү тандап алабыз. Аларды биз окутабыз. Биринчи Сингапурдан да адистер келет. Алар келип даярдап, китептерди колуна алып окушат алар. Китепти алып туруп ошонун ичинде 4 күн мындай көзмө-көз отуруп окуйт. Биз онлайнга башында анча макул болбой атабыз, анткени китеп жаңы да, жаңы нерсени көзмө-көз отуруп сүйлөшкөн жакшы болот. 4 күндөн ар бир мугалим 4 күн окуудан өтөт. Анан сентябрда окууга кирип кетишет алар. Сентябрда иштей берет, каникул учурунда кайра да окутабыз. Анда онлайн болуп калышы мүмкүн. Анткени бирден даяр болуп китептерди көрүп киргени менен баягы иштеп аткан системада кайрадан суроолор пайда болот. 4 күн жетеби? Бүгүн биз ошо биздин алар мындай болуп калганда, бир жакшы жери биз былтыртан бери математик мугалимдерди окуудан өткөрдүк. Биз 16 миңден ашык мугалимди, математик мугалимдер, анан илим деп туруп физика, химия, биология, география мугалимдерин чогултуп бир группа болду, математиктер өзүнчө болду. Бүт Кыргызстан боюнча окуудан өтүштү алар. Биринчи баягы 4 күндүк офлайн режимде окуудан өттү. Анан кийин жаңы система менен сабактардын иштелмелерин даярдашты, аны талкуулашты, жакшыртышты. Анан тренерлер барып сабактарга катышты, талкуулашты. Ал булар дээрлик жаңы методикага даяр болуп калышты. Эми азыркы милдет алардын колуна китепти алып эле китеп менен иштеш керек. Китептин өзгөчөлүгүн, анан ичиндеги барактарын карап көрүш керек. Биздин ойубузча бул 4 күн жетиш керек да. Андан ашык биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок, ресурсубуз да жок, убакыт ресурсубуз жок да. Мен деле ойлойм, ошо 4 күн жетиштүү деп. Эмне дегенде бул 4 чейрек бар эмеспи? Мисалы деген алар биринчи чейрегин өтүп эле эң биринчиден ыкмасын алыш керек. Кандай бул китеп менен иштейт деп. Ал деген ошо Сингапур китеп дегенде бул деген 3 комплектке бөлүнөт да. Бул деген мугалимдин эмеси китеби, анан кийин ошо окуучунун китеби, анан кийин ошол эле окуучунун жана иштөө дептери болот да. Бул 3 китептен түзүлгөн болчу. Анан кийин сиз деген мугалимдин китебин ала турган болсоңуз, аякта деген ар бир мүнөт сайын жазылган. Мисалы, биринчи мүнөттө минтесиз, баягындай план жазуу деген ал дагы жокко чыгат да. Эмне дегенде бүт баары китептин ичинде бар да. Ар бир мүнөт сайын жазылган. Мына бул сабакта буну айтасыз, экинчи мүнөттө муну айтасыз, 15 мүнөт мисалы буну талкуулайсыз деп туруп, ошондуктан деген бул китеп аябай мындай көлөмү дагы аябай чоң экен. Бул китептерге салыштырмалуу. Ошондуктан деген бул жок дегенде 2 чейректин маалыматын алып алса, кийинчерээк онлайн деле окуйт. Ошондуктан бул эң биринчиден биринчи кадам таштап атканга 4 күн жетиштүү. Мугалимдер жетишсиздигин кантип жоюуга умтасыздар?
жаңы кадрлар. Сиз азыр деген жана 1-2 класска айтып атасыз болушуңуз керек, Ошо эми баягы тартыштык пайда болот да. Эми деген 2 классты өзүңүздөр эле билгендей эле бул кадимкидей азыркы 1 класс. Андан кийин азыр айта турган болсок, эмне үчүн наристе программасын азыр деген даярдагандар алар 2 класска кетип атат. Эми мен аябай жакшы буну колдодум. Министрлик деген булар өйдөгө кетпей, мисалы 19га чейин окубай деп, булардан кайрадан ылдый кетип атышат, 6 жаштан балдар келип атат. Ошондо мектепке даярдоо деген программа бизде мисалы Бишкекте абдан көп. Азыр деген жеке мекемелер дагы, жеке окуу борборлор дагы, бала бакчаларда баары ошо мектепке даярдоо дегенди өтүшөт да. Андан кийин байкап көрсөңүздөр, айылдарда жок да. Айылда жок болгону менен айылда деле Кыргызстан боюнча бар. Кыргызстан мектепке даярдоо деген. Ошо эле деген эмеге бала бакчага турган бала, ал сөзсүз деген жана чоң группаларында, улуу группаларында сөзсүз деген ошо мектепке даярдоо деген өтөт программасын. Ошо эле мектепке даярдоо деген программасы мектептин программасына кошуп жатат. Ошондуктан азыркы учурда бизде эки мүмкүнчүлүк бар. Ошо бала бакчада мугалимдерди иштеген ошо мектеп даярдоо программа, наристе программасында окуй турган аларды мектепке киргизүү, же тарбиячыларды мугалим кылып алуу, ошондой кылыпчы. Андан кийин болбосо ошо эле 1-классты ошо мамлекеттик бала бакчаларда калтыруу. Балдар деген мүмкүн 1-класста ошо азыркы учурда бала бакчада окуп калышы мүмкүн да. Ошондой эле орун жетишпесе. Мен ойлойм, ошо кадрлар кадимкидей эле көп, өзгөчө азыр окуу борборлор деген мектепке даярдоо деген бул көп эле мугалимдер иштечү, мүмкүн алар дагы ошо мектептерге барып мугалим болуп эмгектенишет. Түшүнүктүү. Дагы бир нерсени тактап алайын, ошо 12 жылдык билим берүү боюнча талкуу жүрүп жатканда айтып жатышат да, баягы мунун натыйжасы баягы жогорку окуу жайына дагы тиешелүү болот деп, азыркы 4 жылдыктар 3 жылга чейин азаят, 3 жылдык колледждерде окуу 2 жылга чейин азаят деп. Ал жагы кандай чечилип атат? Мисалы үчүн 12 жыл окугандан кийин жогорку окуу жайларында дагы бир реформа болобу? Мен азыр кичине кошумчалай кетейин. Зарема айткан жанагы биз жанагы наристе программасындагы баардыгы мектепке өтөт да. Мурда 3000ге жакын мугалим. Анан сырткары биз быйылкы бүтүрүүчүлөр бар. Анан эң мугалимдерге 2 класс берүү жагы да талкууланат. Мисалы бир мугалим 2 классты башталгы класста окутуу деген кээ бир областтарда биздин анализ боюнча, мисалы Нарын облусунда көп мугалимдерге иш жок жүрүшүптүр да. Башталгы класстын мугалимдери Нарында аябай мындай орун тартыш экен. Ошол мугалимдерди кошумча тартуу деген, анан көп жогорку окуу жайларында мына бизде ачканбыз кайра даярдоо деген. Башка кесипте, мисалы орус тилчи мугалим, башталгы класс мугалим болгусу келгендер бар. Мына бизде азыр жаңыдан бүтүп атышат да. Мындайлар да бар. Ошолордун баарын бириктирип алышыбыз керек да. Анан ошол план боюнча дагы жогорку окуу жайларындагы окуунун мөөнөтүн кыскартуу азыр талкуу жүрүп атат да. Чечим кабыл алына элек, Чечим кабыл алына элек, анткени программалар анализ болуп атат. Азыр программалардын баарын топтоп, эксперттик топ карап атат да. Бизде бир чоң кемчилик бар болчу, муну деле мурда деле көтөрүп келгенбиз. Мына 1-курстун студенттери мектептин эле программасын окуй берчү да. Кээ бир жерде 1,5 жылга чейин окучу. Керексиз. Эмне үчүн? Анан кээде эмелик берип атышат. Көп студенттер ошонун айынан кетип калат экен да. Ай, мен ушунчу убактымды кетиремби деп. Мына Арабай университетинде 1-студент директор мага кайрылып атпайбы? Бир нече студент ошондон кетип калды дейт. Мен 1 жыл убактымды ушул кой мектептин кайталап жүрүп кетип калам. Анан көрө мен барып конкреттүү түрдө иштейин деп. Жана Зарема айтпадыбы? Азыркы балдар башкача. Азыркы балдар кагазга же бир документке карабайт. Реалдуу түрдө прагматик балдар да. 1 жыл окумду жанагы кайталоого кетирбейм деген. Ушул маселени азыр министрликте катуу анализ жүрүп атат. Ошол план боюнча бул кайталоолорду жоготуш керек. Көбүнчө мектептен базаны алып келдиби, андан ары улантып кетиш керек да. Демек ал деле кыскарышы мүмкүн турбайбы? Жогорку 1 жылга кыскарышы мүмкүн. Кыскарышы мүмкүн, андан кийин бул да талап биздин балдарыбыздан чыгышы мүмкүн. Бул деген министрлик бербей же мугалимдер бербей, бул балдар өзү талап кылышы мүмкүн. Мына кечөөнү эле бир жакшы жаңылык чыкты. Буну Илон Маск дагы комментарий жазыптыр. Бакт бир университет, мыкты университет бар да, Лига Плющага кире турган. Ошол жакта деген студент барып туруп анализ кылып, эмне үчүн мен $90,000 1 жылга төлөйм, биякта деген жарым мугалимдер жөнүндө жумуш жок отурса деп. Калп эле отурасыңар, бирок деген мен төлөгөн акчама деген ошого
ошол деңгээлде сапаттуу бир билим бербейсиңер. Баягы эле эски презентацияны коюп бересиңер, подвалга түшсөң, ошол жакта подвалда суу бар экен деп ошондой маселени көтөрүптүр. Андан кийин азыркы учурда жазалма интеллект болгондуктан ошо бала жазалма интеллектти колдонуп, ошондой бир анализ чыгарыптыр. Жарым университетте иштеген мугалимдер керексиз эле жөн эле отуруп убакытты ысырапчылык кылып, убакытты текке кетирген мугалимдер бар экен. Ошондуктан азыркы балдарыбыз Z мундун балдары такыр башкача болот. Алар деген баягыдай кагаздын артынан эмес, престиждин аркасынан эмес, бул эң биринчиден ошо билим издеген балдар болот. Анда программабызды жыйынтыктап, ата-энелер эмне кылыш керек, эмне кылып даярданыш керек жаңы окуу жылына? Бир эки кеңеш берип койсоңуздар. Дегенде бул ар бир өзгөрүү деген сөзсүз деген жакшы бир өзгөрүүлөр алып кандай даярдык көрүш керек? Даярдык болгондо деген балага деген эң биринчиден көмөк болуш керек. Азыркы учурда мына агай дагы айтып кетти, биздин билим берүү тармагыбызда үй бүлөнүн баалуулугу жок. Биз деген кайсы кесипке даярдабасак, эң биринчиден балага эмне үчүн бир бактылуу, анан кийин жоопкерчиликтүү түрү менен деген үй бүлө түзүүгө даярдабайбыз. Эмне үчүн айтпайбыз? Эң керектүү, эң мыкты, бул эң кандай десем, жоопкерчиликтүү кесип бул дүйнөдө мыкты ата-эне болуу деген. Ошондуктан деген баалуулуктардын арасына да сөзсүз үй бүлө деген баалуулук кириш керек. Андан кийин негизи баалуулук болуш керек. Биз деген 12 жыл баланы окутуп, кесипке даярдабай, биз эң биринчиден ошо бактылуу жашоого даярдашыбыз керек. Бул жоопкерчиликтүү, сен бул дүйнөдө убактылуусуң, башкаларга кызмат кылышың керек, жакындарына деген кандай мамиле кыласың деп ошого да үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин үй бүлөнү карай турган болсок, азыркы учурда ал жерде билимдин баалуулугу жок болуп турат. Бала бар үйдө сөзсүз китеп болуш керек, глобус болуш керек, сөзсүз деген жана курчаган географиялык карталар болуш керек. Андан кийин балдарды окуп атат деп коюп эле анын иши болбош керек. Бул эң биринчиден үй бүлөнүн, бүт үй бүлөнүн деген иши болуш керек. Балам окуп атат, өзүңүз деле билесиз, ыйык китептерде жазылган билим издеген адам бул деген башка адамдарга салыштырмалуу өйдөрөөк турат да, Кудайга жага турган адам деп. Ошондуктан деген ата-энелер сөзсүз балдарды колдогула. Андан кийин реформаны көп адамдар билбей туруп ошону деген каршы чыккандар да бар. Артында эч кандай же фактылар жок, же билими жок, же тажрыйбасы жок болуп эле жамандай берсе, бала дагы ошону бир терс кабыл алат да. Мен окубайт элем, мен 12 жыл окубайт элем, ага деген колдогула. Тилекке каршы биз мугалим болууга үйрөнөбүз, ага мына 4 жыл, 6 жыл өткөрөбүз да, бирок ата-эне болууга эч ким үйрөнбөйт. Ошондуктан деген бир адистерди угуп, китеп окуп, балдарды да колдоп туруш керек. Ата-энелердин ошондой биз даярдык көрөт элек, сурайт элек. Кандай кайрылайт элеңиз ата-энелер? Ата-энелерде биринчи кезекте паника берилбей эле деп айтат элем. Бул 12 жылдык бул кошумча түйшүк эмес. Бул ошол урматтуу ата-энелер, сиздердин балдарыңыздын келечеги үчүн жасалып атат. Силердин кызыкчылыгыңар да биринчи кезекте. Ошон үчүн эки нерсени, биринчи үйдө баягы тескери сөздөрдү сүйлөбөш керек. Анткени биз бала тиги бөлмөдө жүрүп деп айта беребиз, бирок ал энергетика бар берилет. Укпаса дагы берилет да, ошол таасир этет. Экинчиси, мектеп менен байланышты аябай күчөтүш керек. Мектеп менен барып окута турган мугалим менен маселени чогуу чечиш керек. Дүйнөдө эч бир жерде, бир да мамлекетте жанагы ата-энелер колдобогон мектеп, коомчулук колдобогон мектеп оңдолуп кеткен эмес. Кайсы жерде оңдолгон, жалаң ата-эне менен биргелешип иштегенде, коомчулук менен биргелешип иштеген гана мектептер жакшырып кеткен да. Эгерде ата-энелер балдарыңардын келечегине күйсөңөр, анда тиги мектеп менен байланышты аябай күчөтүш керек. Анан балага көңүл бөлгүлө, инсан катары мындай баспырлап эмес, анын оюн угуп, талкуулап, көп учурда баланы колдош керек. Анан колдоону ар кандай ушундай сүйлөшүп да колдосо болот. Анан керек болсо мен айтат элем, жөн эле бала жокто деле ичинен жакшы идеялар менен дем берип турган энергетика бүгүн аябай немеге чыкты да, квантовая физика деп бүгүн дүйнөдө окумуш болот. Энергиябызды оңдойлучу, жакшы жагына, оң жагына. Бул жасалып аткан иштер менин баламдын келечеги үчүн мунун натыйжасы жакшы болот. Менин балам ошонун натыйжасында жакшы инсан болот деген ойдо болушубуз керек да. Биз да ата-энебиз, биз да ошондой болушубуз керек баарыбыз. Ооба, биз аябай маанилүү талкуу болду. Бүгүн чындыгында ушул программаны көргөн ата-энелер бүт ар тараптуу маалымат алат деп ишенем. Бүгүн биз талкуу платформасында 12 жылдык билим берүү жана ага карата даярдыктар тууралуу сөз кылдык. Программаны мен Элизат Эркин алып бардым. Саламатта болуңуздар.